Sen barızın ıntımağız mı oldu? Nazlıca, şunday uğup törgüsündeki çok rahmat. Rahmat sizlerge de, sizlerдің дағы еңбегіңе бар Құдайдың алдында. Нарын областынан демилгелер аябай жакты да бизгечи. Бардык. Ар бир атуулга, Барсконун ар бир атуулуна Алла разы болсун. Мурунку имамыбыз Ажыкебиз Султановага ушундай бир жаркыраган үй салынып, ушу бүтүп ошол кубанычты Султановадын ошол кубанычын тең бөлүшүп атабыз. Бапа элине рахмат. 1924-жылы көчүп келгенбиз. Аякта киндер Кенжебайлар жашаган, Сатайлар жашаган, Чагырлар жашаган, ал жерде киндер жашаган, дагы Чынпактар жашаган. Birde çalam. Молдокендикинде мен деп калат да. Ой балам эртерээк келбейсиң деп ушинтип айтам. Ошол жакта эле жүрөт, качан бүтсө болот эле эртерээк дейм баары энебиз деп айтабыз да. Анан десем эле бир жерде отурса эле айтып калдык, кандай же сенин балаң бүтүрүп атат. Биз аны эл бүтүрүп атат, элге 1000 мерте ыраазымын да. Кудайга мындай шүгүр чогултуп атат элдер. Деп атпайм, аны сиз канча сом бердиңиз эле десем, 200 сом бергем дейт. Анан мен айтпайм, 200 сомго үй килтен үй бүтүп калбайт, аны да организовать этиш керек. Анын акчасын чогултуп баарын бөлүштүрүш керек. Анан суу куюш керек, жерин түздөш керек, аны баары эмгек да. Ошону уюштурат атам мен деп экөөбүз айтып атпайбызбы. Ансандай балдарга күч кубат берип, ушулар дагы жардамы тие берсин элине. Ошо рахмат. Жа силер айткан тилектин баары кабыл болуп, уулуңуз үйлөнүп алсын. Жакшы билүү болсун, рахмат. Эл журтум рахмат баарыңарга. Эми кийинки сөздү Кумтөрдө иштегендердин атынан Асанов Бакыт абаны жана Элзар абаны чакырып койсок. Жалпы бапа берип тургандар, жашынакай Молдокебиздин үйүндө ас болуп атат. Агырга куш келипсиздер. Молдокенин да колуна кармап коеюн. Үйүңөр кут болсун. Ачке? Акчолтой болсун. Демилге көтөрүп, ушу Нурматка чоң рахмат. Нурматка Алла разы болсун, чоң рахмат чындыгында. Мунду азыр айтып кетпеди жеңем. Кейін чогултуп бергенде ошону дагы каяка жумшаш керек, ошону дагы убактыңды бөлгөндө киши чындыгында. Күнү түндө үч жакта жүрдүм. Биякта мен биякта турдум, келип кетип аттык дегендей. Барыңарга чоң рахмат. Ууру болуп да тыйын чогултуп бердик. 50 жылда эл жаңы дейт, 100 жылда жер жаңы дейт. Молодец. Аябай чоң тарых жараттың. Чоң рахмат. Алла разы болсун.
Бактал. Колуңузду бир кармап коюңуз эле. Алла разы болсун сизге да. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулуллах. Амма бад. Жараткан Аллага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Ушул жакшы күндө баарыбызды кошкон Аллага шүгүрлөр болсун. Жаркыраган үйдүн ачылышына күбө болуп атабыз. Өтө кубанычтамын. Ажеке, үйүңүз кут болсун. Ким Алланын ишин кыла турган болсо, Аллах Таала анын бул дүйнө жана акыретинде эч качан кур койбойт да. Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип, мына ажекем акчасы жок туруп ажыга барып келди. Андан кийин акчасы жок туруп үйлүү болуп атат. Мунун баары ким Алланын ишин кылса, Аллах Тааланын ишин өзү бүтүрөт деген сөз да. Шүгүрлөр болсун, ошо Аллах Таала ушундай жакшы көргөн киши экен, ушундай берекелүү үй берип атат. Эми ушул үйгө себепкер болгон баардык бапа элибиздин жана башка жерден келип салымын кошкон бүткүл бир туугандарыбызга Аллах Таала ыраазы болсун. Колубуздан келишинче кылганга аракет кылдык, бирок өтө аз болуп атат бул ишибизчи. Өткөндө Ош жергесине барып келдик, классташтарыбыз чакырып. Ош жерден ынтымак боюнча сөз болгондо, Нарын областынын демилгелери аябай жакты да бизгечи. Анткени Нарын областында 6 жыл мурун ушундай ынтымак түзүлүптүр, 82-жылкылардын арасында. 6 жыл ичинде 28 үй салып беришиптир. Ушундай колунда жок, багар көрөр жок, жетим жесирлерден 28 үй ушундай ак өргөлүү болуптур да. Ошого өтө кубандык. Анан ушундай өзүмө нааразы болдум да. Ушунча 40тан ашып калыптырмын, бирок ушунча дишке себепкер боло албаптырмын деп өтө өкүндүм да. Эми калган ишимди да ушу, калган жашоомду да ушундай жакшы иштерди кылышка даярмын иншалла. Мына Нурматты мындай айтканда, элди баштаган бир киши болот экен да. Андан кийин элди жандап жүргөн киши болот экен алардычы. Кээ бир адамдар колдойт экен мындай. Кээ бир адамдардын аркасына түртүш керек экен, кээ бирөөнүн тартыш керек экен, кээ бирөөнүн токто деп токтотуп туруш керек экен да. Эми ушундай адамдардын арасында ушу эл баштаган адамдарга өтө чоң ыраазычылык билдириш керек. Нурмат, сен да тилеген ой тилегиңе жеткизсин Аллах Таала. Башыңа баш кошуп, ушундай жакшы иштерге дайым өмүр өткүчө ушундай адамдарга пайда жеткирүүчүлөрдөн бол, зыян жеткирүүчүлөрдөн болбо. Жана ушу Нурматтай уулубузду тарбиялап берген Мураткул абабызга, жеңебизге Аллах Таала ыраазы болсун. Атадан ашкан уул болот дейт, атага тең уул болот дейт, атага чейин уул болот дейт да. Мына атадан ашкан уул болуп, мына Нурмат, Аллах Таала ыраазы болсун. Негизи мактоолор жалгыз гана Аллах Таалага татыктуу да. Ар дайым биз менен чогуу болуп колдоп туруңуздар. Силерден дуа ар дайым күтөбүз. Ушу жаштарга Аллах Тааладан жардам сурап туруңуздар, иншалла. Барыңыздарга чоң рахмат. Көп сүйлөп койсом кечирип коюңуздар. Мечиттен ушу имамга үй салып берели деген демилгелерди ушу Бакыт ата, Дамирсон ата ушулар көтөрүп атыптыр да. Анан 90-жылкы балдар ушу футбол өткөргөнбүз. Поколениялар арасында. Анан ушу футбол өткөргөй эмкисин Кудай буйрса бир жакшы иш кылалы, кандай иш кылалы, имамга үй салып берели, ушундай имамга сурак болуп атты. Элдер аксакалдар суранып атыптыр, ушуну колдойлу деп. Анан ошо 90-жылкы жигиттерге терең ыраазычылык ошолордун демилгеси менен да башталды. Анан Нурмат болуп жогу Кудай буйрса Нурматка Алла ыраазы болсун. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү жалпы эле ушундай жакшылыктын катышуучулары демекчимин. Мен ушу сүйүнүп турам, мына жергиликтүү элибиздин ата тегибиздин сакалдуулары ушундай жакшылыктын үй ачылып атканда отуруп күбө болуп атканына кубанычтамын. Ушундай аксакалдарыбыз ушундай инициативаны колдоп көтөрүп турса эле биз туура экен деп калганын алып кача бермекчибиз. Анан эми мен айта кетчү нерсе, жергиликтүү элибизге бир иш баштаардан мурун бирөө ошо жоопкерчиликти алса, ошондо иш жүрөр экенине баарыбыз күбө болуп турабыз. Анан мына урматты туура бир нерсени жоопкерчиликти алып ишти аягына чыгарыш бул өзү чоң нерсе. Ошол
ишти алып барганда жараша болот бардыгы. Ошол бүгүнкү аябай кубанып турам, ушундай жакшы үйлүү болуп отурат. Мындай Элзара агайыбыз айткандай, мындай үйлөрдүн көбүн салалы, жанагындай ынтымактарды түзөлү, Барскон өзүбүз ынтымак төлөбүз. Эң башкысы ушундай урматтуу болгон жоопкерчиликти алып эле иш алып барып койгонду билсек жакшы болот. Менин атым өзү Темирлан, азыр Ысык Көл областынын жаштар саясатын жетектеп жүрөм. Баарыңарга рахмат. Рахмат, Темирлан. Өзүңүздөр элестетсеңиздер, Барскондо бир калп айтпайын бир 60% эле чогултту да. Же 60% бир 40% чогултту го. Ошо 40% 200 сомдон чогултканда эле общий сумма бизде деген 1,55 сом болду да. 57 000. Ушул үй 1,57 сомго турду. Ушул үйгө чогулгандан кийин ушул үйдүн ким каршыларын толуктап алганга өткөзүп берсек болот. Кудай буйрса аны дагы тактап суммасын. Анан ошол эле Элзара Нурлан аба жаштар менен кеңешип иш алып барабыз. Эси Барскондо деген кайдыгер карабаган адамдар көп болсо, хотя бы 60% болсо, 1000 сомдон чыгарсак, ушундай үйдөн 5 турат да. Ошон үчүн ынтымактуу бололу. Аганы көрүп инесет дегенде эле аталарыбызга, байкелерибизге чоң рахмат, Алла разы болсун. Эми баарыбызда эле кемчилик бар да. Бул үйдү салып атканда менде бир кандайдыр бир кемчиликтер болсо, жаман көрсөңөр мен жаман көргүлө, жакшы көрсөңөр ата-энемди жакшы көргүлө дейм. Кийинки сөздү ошо Султан Ажы атабызга жана апабызга берели. Assalomu alaykum rahmatullohi jamoat. İstеген кыйын иштердин баары Аллахтын буйругу менен болот. Аллахтын ыраазычылыгы менен болот. Ушу Барскон элине Алла өзү ыраазы болсун. Uшу bir жактан gerilim Туугандар, баардыгыңарга рахмат. Бүт Барскон элине, анын ичинде ар бириңерге менин кызматыма байланыштуу катуу айтып, туура эмес сүйлөп, жолуңардан кесип өтүп кетсем, кечирим сурайт элем. Кечирип коюңуздар. Күнөө мойнумда, кечирип коюңуздар. Эми эмне дейбиз? Баарыңарга рахмат. Элим аман болсун. Абышкам аман болсун. Ошо абышкам бар үчүн биз барбыз. Алла разы болсун баарыңарга. Атамды колдоп, эмгегин сыйлап, ошо колдоп коштоп көтөрмөлөгөндөрүңөргө рахмат. Алла разы болсун баарыңардан. Бүткүл ааламды жараткан бул Алла Таалага чексиз мактоолор, чексиз улуктоолор болсун. Бул дүйнөнүн рахматы болуп келген пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салам салаваттар болсун. Баарыс нерсени өткөндө бир жигит айтып кетти, жана баардык нерсе бир гана Алланын өкүмү менен болот, Алланын каалоосу менен болот. Алла Таала эгер ушуну каалабаган болсо, жер жүзүндө турган макулуктар бир да эчтеке жакшылык кыла албайбыз. Ушуну ар бир иштерге салым кошкондорду, ар бир иштерде мээнет кылгандар, иш кылгандардын баары Алланын ыраазылыгы үчүн болуп атат. Ошол Алланын ыраазылыгы үчүн болгон иш үчүн, Алланын каалоосу үчүн ушул иш башталып, жана ушул иш бүтүп атат.
жоготуп Сен баарыбыздын ынтымагыбыз менен болду. Назже ушундай улуттарга силерге чоң рахмат. Силердин дагы эмгегиңер баары Кудайдын колунда. Көйөктөргө ечип жүргөн силерге ошону да баягы туура жумшаган эме керек да. Инициатива көтөрүп баягычы мойнуна алгандан эле мойнуна алып отур. Молодец. Ортодон сабайда турганда чоң жардам өтүп келди. Эмелер тап келипти? Качып 137 миң алып келди. Ошол ушундай иштерди жүрө берет. Alhamdulillah alamin. Subhanallah Teala'ga cheksiz maqtovlar bo'lsin. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat-salawatlarimiz bo'lsin. Bugun shunday bir quvonchli kun bo'ldi. Munoq imomimiz Ajikamiz Sultonovaga shunday bir jarqiragan uy solinib, shu bitib o'sha quvonchli Sultonovadan o'sha quvonchni teng bo'lishyapti. Shu bapaylarga rahmat. Alloh taolo o'sha intiboq bilan o'sha intibog'i bilan баягы баардыгы чогулуп ошол Алла Таала мушуга шүгүр кылды. Алла Таала элүү жерине рахмат. Аллах ыраазы болсун. Ушундай ынтымагыбыз көбөйө берсин. Ушул ак жолдо үй болсун. Ушунден калган өмүр жашын ушунден үзүрүн көрүп ушунабыз байбиче сөкө. Ушунден неберлер ойноп дайым ушундай жакшылык тойлордо келип туралы. Ушул спонсор болгон балдарыбызга урматыбызга дагы, нурларыбызга да Алла разы болсун. Ушундай балдарыбыз көп болсун, ушуну тапкан ата-энесине дагы Аллахым разы болсун. Ушундай урпактарыбыз, ушундай балдарыбыз көбөйө берсин. Бата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт дейт. Ушу Алла Таалам ушул бүгүнкү берген баталардын баарын Кудайым кабыл кылсын. Аллах разы болсун. Assalamu alaikum, буртугандар. Бүгүн ушундай имамыбыздын үйүндө, ушундай ачылыш болуп жатат. Кудайга шүгүр. Бардык нерсе Аллах Тааланын өкүмү менен болот. Аллах Таала ушундай мүмкүнчүлүк берип, ушу имамга кызмат кылып, ушундай иште салым кошконго мүмкүнчүлүк берип атат. Аксакаллардын суранычы менен, жаштардын колдоосу менен ушундай жаркыраган үй бүтүп отурат. Ушу үйгө салым кошкон бардык буртугандарга Алла разы болсун. Молдо менен акындын ырыскысы эле имамыбыз канча үй салды, канча нике кыйды, канча жаназа окуду. Ушу көл боюнча 40 жыл эмгек кылган. Ушу экинчи орунда турат экен да имамыбыз. Ушундай улуу кишиге бизге ушу кызмат кылганга мүмкүнчүлүк берди. Аллага шүгүр. Ушундай бул Барскон айылынын буга чейин да көптөгөн ынтымактар болгон, буга чейин да көп жакшы иштер болгон. Бул да бир жакшы ишибиз. Кудай буйрса мындан дагы ынтымагыбызды бекемдеп, мындан дагы көп иштерди кылабыз деген толук ишеничтебиз. Ассаламу алейкум кыргыз элим жана папа эли. Бүгүн өтө кубанычтуу күн болуп турат. Аллах Таалага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Ушундай жаркыраган үйүбүз биздин имам саптын мурунку үйү буюрса бүтүп өтө кубанычтуу болуп атабыз. Кубанычта чек жок. Аллах Таала ушундай бизге мүмкүнчүлүк берди, жакшы ишке себепкер болгонго. Жана ушу дагы бир жолу ушу бапа эли өзүнүн ынтымагын көргөздү да. Бардык адамдар кур калган жок. 10 сомдон 5 сомдон болсо дагы өздөрүнүн салымдарын кошту. Кимдеги ушул жерде каражатын куроткон болсо, убактысын куроткон болсо, жок дене дуа кылган болсо, ошонун баардыгы кабыл кылып Аллах Таала эки дүйнө бактылуулук берсин. Жана ушул бапа элине дагы ынтымак каалайм. Мындан кийин дагы мындан да чоң иштерди кылганга баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Багы Аллах Таала бизге өмүр берди, ден соолук берди, берекелүү ушундай дин берди. Ушуга шүгүр айталык. Ушул диндин мээнети менен ушундай иштер болуп атат. Дин болбосо муну кыла албайт элек.
Аллага шүгүрлөрдү айтабыз. Жана бардык элдерди, бапа элин ынтымакка чакырам. Мындан да ынтымагыбыз өркүндө өсө берсин. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушундай жакшы иштерде күбө болуп жүрө берели. Өмүрүбүз берекелүү болсун. Ошо берекелүү өмүрдө жакшы иштерди кылып, адамдарга пайда жеткирүүчүлөрдөн бололу, зыяныбыз жетпесин. Элдин жардамы менен, бапа элинин ынтымагы менен ушул молдокебизге, Султан ажыга ушул үйдү куруп берип атышат. Элиме чоң рахмат. Элдин биримдиги менен, ынтымагы менен ушул үйдү куруп, ооруп калган кезинде талаага таштабай ушул үйдү куруп берип, жардамдашып көчүрүп келишти. Ак жолтой үй болсун. Ажыкебиз дагы көп жашасын. Барскон элдин ынтымагына чоң рахмат. Дагы ушундай жетишпеген же болбосо муктаж болгон адамдарга үй салып берип, колунан келген жардамын бере берсин. Ынтымак өрчү берсин элимдин. Рахмат. Биринчиден ассаламу алейкум бапа элдери. Аллах таалам bu dünya ahiret baktığın versin, bu dünya ahiret Allah Teala rızıkların gelen kılsın. Bu dünya ahiret Allah Teala bazı muhtazlarını özü bitip versin. Şu işte olvatkan, şu yüzü salvatkan, şu yüzü başlagan, şu yüzün bağrına yardım bergen ellerin bağrına Allah razı olsun. Olay tutpay, bu hadistin manisini tutpay. Eğer de Allah Teala da tutpay, eğer de bir adamda da biröğünü baktığını kalam da bağrı çoğulup gelip gitti. Onu kalam dese de Allah Teala'nın kalası olursa hiç baktığını kalam etmedi. Onun için usul ismini Allah Teala kalaptır, usul işte bitti de. Usul bizim Allah kevizge şunca yardım bergenine Allah'ın barlık özü bu dünyada ahiretten öz muhtazına özü жетişti olsun da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar olsun. Uşu bapa ellerge dair hayırlık getirdiğimiz uşu bizim yaşlarımız varken Nurmat, Selzar, Nurlan, şunda er azamatlarımız var. Oşoları kanday inisiyatif alıp çıksa da oşonun barın götürüp, oşonu koldap getүүгө bapa elden barı çakırıp kettiler. Uşuga barız bir jengden kol çıkarıp, bir jakadan baş çıkarıp, ушул ишти кылышка Аллах Таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин да. Ассаламу алейкум, урматтуу Барскон айылынын тургундары, бапа бир туугандар. Мына бүгүн өзүңөр күбө болуп тургандай, Барскон айылында Султан ажыке молдобуз атабыздын үйүнүн ачылышы болду. Көптөгөн байкелерибиз, аталарыбыз, энелерибиз, агаларыбыз келип ошол салтанаттуу ачылышына катышып беришти. Баары каалоо тилектерин айтып, батасын берип, баарына Алла ыраазы болсун. Жана дагы бир чоң ыраазычылык билдирип кетчү нерсе бул Барскон айылынын жаштарына, ошондой эле Барскон айылында 19 уру бар экен. Ошол 19 урунун миң башчыларына, 10 башчыларына ошолорду аракет кылып, ошол үйгө салымдагы чоң салым кошушту. Бул демилгени баштаганда дагы ошо Барскон айылынын жаштарынын төрагасы Замирбек уулу Туратбек жана Чыңгыз аба 90-жылкы Нурлан абалар болуп баштап жакшы ишти аягына чейин чыгардык. Буюрса Алла ыраазы болсун. Барскон таза суусунан да Исмаиловага рахмат, суусун бүтүрүп берди. Жана кум таштарын таза жолго, ошондой эле абызы да Чекиров Насыровага да чоң рахмат. Ошо кум, таш, суу дегендер мындайча айтканда бекер келди. Ошо баарыңыздарга чоң рахмат. Кимди айтпай калсам жаман көрбөңүздөр. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Аллаха субхана тағалаға меңдігі шүгер мақтаулы болсын. Сүйіктің пайғамбар Мұхаммедке салам салаваттар дұғалар болсын. Şu büyük günlerde жақсы işler болып жатқан ушу Барскон еліне Аллах разы болсын. Ушундай ақ үйгө куруп киргизип койгон бир туугандарына Аллах субхана разылыгын берген болсын. Ушу айылыбыз Барскон айылынын эли ушу эмени куруп берди эле. Ошондо бүгүн ага тууган бир туугандар чогуруп бүгүнкү күндө ошо бар болуп жашашат. Эми ушул өргөбүз
ак жолтубай жакшы өргө болсун. Үйлөө балакарам менен буйрган жакшынакай үй болсун. Эми ушу келген бир туугандарыма, жардам берген бир туугандарыма ошо Аллах разы болсун. Ошолордун да үйлөөсүндө Алла Таалам жакшылыктарды берген болсун. Ашхамдулилlah Алемин. Аллах Акбар.